Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, Салам радиосунун угармандары, ошондой эле биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Биз жаңылыктар менен тааныштырууну баштайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Аскар Баймурат алып барам. Алгач жаңылыктардан кыскача анонс. Кыргыз-тажик чегарасына кайрадан ок атылды. Акылбек Жапаров ККМге каршы чыккан ишкерлер менен жолукту. Апкан айылында селден коргоо тосмосу курулууда. Бүгүн Кыргызстан менен Тажикстан футбол боюнча беттешет. Эми ошол жаңылыктарды кенен айтып беребиз. Кыргыз-тажик чегарасында кайрадан ок атылды. Бүгүн 14-июнь саат 13:00 карата мамлекеттик чегаранын кыргыз-тажик тилкесиндеги кырдаал салыштырмалуу чыңалуу деп бааланууда. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын УКМК чегара кызматы маалымдады. Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Булак башы жерлигинде Кыргызстандын Баткен багыты жана Тажикстандын Сагди багыты боюнча чегара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү уланууда. Ошондой эле жолугушууда эки өлкөнүн чектеш облустарынын күч структураларынын жетекчилери да катышууда. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргызстандын Булак башы жана Тажикстандын Кех чегара постторунун ортосунда ок атышуунун келип чыккан себебин талкуулашууда. Сүйлөшүүлөрдүн биринчи эле жыйынтыгы болуп, тарамдардын ок атууга ээлеген позицияларынан алуу болду. Белгилей кетсек, бүгүн 14-июнда Баткен облусунун Булак башы жерлигинде саат 6:50 Тажикстандын Кех чегара посту тараптан Кыргызстандын Булак башы чегара посту тарапка ок атылган. Буга жооп катары кыргыз тараптан да тажиктердин чегара посту тарапка ок атылган. Эки тараптан чегарачылары дароо согуштук позицияны ээлешкен. Ок атышуу саат 7:00 токтогон. Саат 7:50 тажик тарап гранатомет жана минометторду колдонуу менен кайрадан ок ата баштаган. Ок атышуу саат 8:10 токтогон. Орун алган ок атышууда кыргыз тараптан жаракат алгандар жок. Акылбек Жапаров ККМге каршы чыккан ишкерлери менен жолукту. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ККМге каршы митингдин катышуучулары тарабынан жөнөтүлгөн ишкерлерди кабыл алды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин маалымат таратышты. Жолугушууда ККМ киргизилиши биринчи кезекте көмүскө экономиканын жана контрабанданын көлөмүн кыскартууга багыттагандыгы дагы бир ирет белгиленди. Ошондой эле ККМди ишке киргизүү бир нече баскычта өтөөрү айтылды. Акылбек Жапаров ККМ системасы товарлардын кыймылын жана аларды эсепке алуу системасына ээ болуу үчүн киргизүүдө. Ошол эле учурда биз диалогко даярбыз жана биргелешип өз ара пайдалуу макулдашылган чечимди издейбиз деди. Кеңеш менен катышуучулары тарабынан ККМге байланышкан көйгөйлөр айтылды. Ишкерлер салык кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерине жана жаңы салык мыйзамдарын билбегендигине көңүл бурушты деп айтылат маалыматта. Биз салыкчыларды окутабыз, зарыл болсо салык кызматынын курамын жаңылайбыз. Бирок товарларды эсепке алуу системасы иштеш керек. Шарттарды ишкерлердин бардык топтору үчүн ийкемдүү жана ыңгайлуу кылабыз деп билдирди Жапаров. Белгилесек, делегат катары жөнөтүлгөн ишкерлерден жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топ 10 күн иштейт. Иштин жыйынтыгы боюнча соода түйүндөрүнүн ар биринин жеке өзгөчөлүктөрүнө жараша контролдук кассалык машиналарды ишке киргизүү жана колдонуу шарттары иштелип чыгат. Апкан айылында селден коргоо тосмосу курулууда. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын алдын алуу жана селдин кесепетин жоюу иш-чарасынын негизинде Баткен районунун Суу башы айыл өкмөтүнүн Апкан айылында коргоо тосмону бекемдөө иштери колго алынды. Натыйжада Апкан айылында 35 турак үй, мектеп, мечит, ФАП жана жергиликтүү элдин үлүш жер аянты сел коркунучунан коргоого алынат. Ал үчүн министрлик тарабынан 44 тонна семент, 2 тоннадан ашуун арматура бөлүнүп берилген. Коргоо тосмонун алдын бетон менен коргоо жумуштары айыл өкмөт тарабынан жасалып, жергиликтүү элдин күчү менен ишке ашууда. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. Бүгүн Кыргызстан менен Тажикстан футбол боюнча беттешет. Бүгүн 14-июнда Кыргызстандын футбол боюнча Ак Шумкар улуттук курама командасы Тажикстандын командасы менен ойнойт. Беттеш 2023 жылы өтө турган футбол боюнча Азия кубогуна тандоо турунун
алкагында өтүүдө. Бүгүнкү белдеш Бишкек шаарындагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо саат 21:00 башталат. Белгилей кетсек, Азия кубогунун тандап алуу оюндары 6 өлкөдө, анын ичинде Кыргызстанда өтүүдө. F тайпасында Кыргызстан, Тажикстан, Мьянма жана Сингапурдун командалары жайгашкан. Бул тайпадагы оюндардын баары Бишкекте өтүүдө. Буга чейин Кыргызстандын командасы Сингапурду 2-1, Мьянманы 2-0 эсебинде уткан. Ал эми Тажикстан Мьянманы 4-0 эсебинде, Сингапурдун командасын 1-0 эсебинде жеңген. F тайпасындагы акыркы оюн бүгүн 14-июнда Кыргызстан менен Тажикстан жана Мьянма менен Сингапурдун ортосунда орун алат. Акшумкарлар Тажикстандын командасын жеңсе F тайпасынан 1-орун менен чыга алышат. Ушуну менен жаңылыктар программасы соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.